Сразу скажу, тут у нас время, которое здесь показывает, не совсем точно, потому что из-за отключения света сбилось время. Где-то, возможно, около 10 минут разница здесь оказалась. То есть время, если сейчас, допустим, здесь час 29 показывает, возможно, час 19 было. Поэтому у нас тут не совсем правильное время указано. Ваше время, наверное, 12:45. Примерно, да. То есть здесь... Вот в этом районе дети... На береге üstü geldi. Abrüstü üstü geldi. Cümle baskı eder. Baskı. Наших элдер düşürdü. Фишты такие шлер. С правой стороны тут тоже можно увидеть людей. Bana terengine pek. Рисковать. Çıpır atıyorum, kollarını su çarşı atmaya atmıyor. Su çarşı atmıyor. Aynen bak şimdi. Бир 51 Уланбек эс алууга секирип түшкөн пирстен бери көздөй басып келатат. Сапаргүл ал маалда 50-60 метр алысыраак жердеги чатырдын астында отургучта эс алып отурат. Бирден 53 мүнөт 35 секунд өттү. Суу Уланбектин белинен өйдөрөөк болуп келатып эле күтүүсүздөн ал денеси көрүнбөй, суу үстүндө колдору чабалактап калат. Ошол жерде күтүүсүз чуңкур бар экенин биздин кабарчыбыз жана куткаруучу Бакай текшерип көрүштү. Жээктен 25-30 метрдей алыстыкта болжол менен 2,5 метрдей терең кеткен ойдуң бар экен. Бирден 57 мүнөт 15 секунд өттү. Колдору суу үстүндө чабалактап аткан Уланбек сууга кирип кеткендей болуп көрүнбөй калат. Жээкте жүгөрү саткан өспүрүм балдар сууга түшүп аткан экен. Суу ичинде кыймылсыз калпып калган адамды көрүп, кыйкырып жардам сурай башташат. Уланбектин суу ичинде калкып калган денеси суу үстүнөн көрүнгөн эмес. Бирден 57 мүнөт 50 секунд өттү. Пирстен суунун башка тарабынан жардамга келген адамдар суу астындагы Уланбекти алып чыгуу аракетин башташат. Бирден 59 мүнөт 29 секунд өттү. Бир нече киши Уланбекти суудан жээкти көздөй көтөрүп баратышат. 2ден 17 секунд өттү. Уланбекти жээкке көтөрүп барып жаткырышат. Жээкте ага дароо профессионалдуу жардам көрсөтө турган адам болгон эмес. Куткаргандардын биринин айтымында алар жээкте Уланбекти капталынан жаткырып, тизесин бүгүп жардам көрсөткөнгө аракет кылышат. 2ден 48 секунд өттү. Алгачкы куткаруучу жанына барат. Түшкү тамак маалы болгондуктан жээктеги куткаруучулар так ошол учурда алысыраак жерде болушкан. Алар кырсык тууралуу телефондон угуп жетип барышкан. Аларга удаа келген пансионаттын медайымы ал келгенде Уланбек жансыз болуп калганын каректеринен билдим дейт. Андан 1 мүнөт мурдараак жетип келген куткаруучу далайга издеп отуруп пульсун сезгендей болгом дейт. Медайым камерага сүйлөөдөн баш тартты. 2ден 20 мүнөт 12 секунд өттү. Уланбекти ошондо барган тез жардам унаасын көздөй көтөрүп баратышат.